Саламатсыңарбы? Сиздер менен кайрадан Окуу Дигиталь, Назгүл. Көпчүлүктүн суроосу менен бүгүн мен сиздерге Google Meet жөнүндө айтып бермекчимин. Google Meet бул дагы бир биз билген жакшы мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Google Chrome, Google'дан сунушталат. Бул жерде азырынча бул бекер, бирок октябрь аягынан кийин бир 60 мүнөткө кыскартылат деп жатат. Азырынча каалаган убакытка бекер колдоно аласыздар. Ал үчүн мен Google Chrome'ду ачамын. Мынакей, ачып алдым. Мен кийинки колдонгон бул жерде колдонмолорум көрсөтүлүп турат. Бул жака мен Google Meet деп жазам. Мынакей Google Meet деп туруп бассам, мынакей Google Meet өзү чыкты эң биринчи. Бул жакта камера болуп да көргөзүлүп турат. Эге эң биринчисине кирип алам. Киргенде ушундай баракча ачылат эң биринчи. Эгерде сиздер мурдатан Google'га катталуу, Google'да өзүңөрдүн имейлиңар жок болсо, анда бул жерге катталып алышыңыздар керек биринчиден. Ал сиздерден имейл адрести сурайт. Ал жерге аттарыңыздарды жазып, имейлиңарды жазып, катталып аласыздар. Ушундай баракча ачылат. Эгерде сизде Google бар болсо, анда ушинтип эле ачып берет. Ачтык. Ачкандан кийин эми бул жакта мынакей бул жашыл рамканын ичинде камерасы менен плюс деп турат. Ушул жак менен биз өзүбүздүн жаңы конференциябызды баштай алабыз. Жаңы сапаттагы, жакшы сапаттагы видеоконференциялар бул жакта баардыгы үчүн бекер деп жазылып турат. Мынакей, эгерде телефон болсо, анда Play Marketке киресиздер дагы Google Meet деп жазып туруп, Meet деп эле жазып көчүрүп аласыздар. Эми кеттик. Эгерде сизди сабакка чакырды дейли, же бир семинарга, конференцияга катыша турган болсоңуз, сизге номер берсе, бул жакта ошол номерлерди жазып, мынакей катыша аласыз. Кеттик. Бул азыр менде номер жок болгондуктан мага жазбай эле коеюн, ката деп көргөзөт. Эми жаңы конференцияны баштайм. Бул жерден эң биринчи турган мынакей конференцияга берүүчү шилтеме. Же болбосо, мынакей бул жактан жаңы конференция баштайм. Бул жерде пландап аламын. Календарга кандай кылып пландайм. Пландаш үчүн эң биринчи атын берем. Аты мейли азыр кыргыз тили болсун. Алмашып калды. Мынакей кыргыз тили деп жазып коеюн. Аты бул жака числосу, мынакей күнү, сааты, кайсыл жакта берилет, күн бою болобу, же бул качан болот, бир эле жолку семинар болобу, же күн сайын кайталанчу семинарбы, же жумасына дүйшөмбү күнү бир жолу болчубу, жума сайын ошо дүйшөмбү күндөрү кайталап турсунбу күнү, же болбосо ай сайын ар бир дүйшөмбүдө кайталап турат. Ошондой түрлөрү бар, орусчада жазылган, карап көрөсүздөр. Мен азыр Германияда болгон үчүн меникинде баарында немисче көргөзүлөт, такыр орусча кылып сиздерге көргөзөйүн деп бул жактан өзгөртө албай койдум азырынча тилди. Мынакей бул жакта мүмкүнчүлүктөрдү көргөзөт, бирок тилди эмнегедир бул жактан өзгөрткүм да келген жок. Мынакей. Андан кийин өзүңүздөр орусча ачканда эле мынакей көрүнөт. Эми муну сактап алам. Же болбосо кайтерге катышамын деп сактап коем. Күндү белгиледим, кайсы күн экенин. Бул жака
сактасам календарь ачылды. Абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Мынакей бул биринчи күнү, экинчи күнү, үчүнчү күнү деп күндөргө бөлүнгөн. Кадимкидей эле күн тартибин белгилеп аласыздар. Мынакей бул дагы менин Google Classroom менен дагы туташтырылып байкалып турат. Каякта кайсы группаларым бар, кай жерде кайсы сабактарым бар. Ошолор менен байланыштырып, алардын сабагы бул жакта, бунун сабагы бул жакта, тапшырмалары бул жакта деп көрө аламын. Жакшы мүмкүнчүлүк. Мынакей календарга коюп алдык. Календарды бул жакта дагы же болбосо дагы кошумчалайсыз. Бул жерге календарды ачып алып туруп кошумчалайсыз. Мынакей баштап койдуңуз. Мынакей расписание түзүп бересиз. Күндөрдү белгилеп аласыз. Чылдыра бересиз. Бул жакта кетти. Эми бул календарды жабамын. Кайра Google Meet'ке бардым. Мынакей Google Meet'те баштапкы баракчамда мурдакы түзгөнүм математика болсо, эми кийинки группам кыргыз тили болуп калды. Конференциямды баштайын деп турам. Плюс белгиси менен баштаймын. Жаңы же болбосо мурдакы түзүлгөндү басып койсом, ошол жака кирип кетмекмин. Так, эки камера болгон үчүн азыр камераны да бир жактыкын өчүрдүм. Мынакей. Бул жерде камера мүмкүнчүлүктөрү. Бул жерде карасаңыздар, оң жакта бурчта аркаңыздагы фонду өчүрүп коюп, көрүнбөсүн десеңиз, аркаңыздагы фонду өзгөртүп аласыз. Мынакей. Бул жерде мурдакыдай эле микрофонуңузду үнүңүздү өчүрүп коесуз. Кайрадан камераны өчүрүп күйгүзүп алсаңыз болот экен. Бул жакта ошол эле мүмкүнчүлүктөр. Эми бул жердеги 3 чекитте эмне функция бар? Аркамдагы фондор эле. Же болбосо мен сүйлөп жатканда, бул жерде кичинекей менин үнүм чыкканы көрүнүп турат. Бул жерде субтитрди кошуп алсак болот экен. Биз сүйлөп жатканда сүйлөгөндөрүбүз жазуу түрүндө болуп алдында көрүнө баштайт. Бул жерде мен аны иштетип коеюн. Азыр кийин баштаганда жерде көрүнө баштагандай болсун. Мынакей кеттик эми. Акырында жыламын. Презентацияга эле көргөзүп койсо болот, же болбосо мынакей азыр баштайбыз. Жашылды кайра бастым, кирдим. Мынакей муну сабагымдын шилтемеси. Биринчи сабакка киргенде эле мен кантип чакырып алам? Мынакей информацияны копия жаса деп турат. Же болбосо кошуп алсаңыздар дагы болот бул жактан. Бул жерден информацияны копия кылынды деп турат. Эми бул копия кылынган мышка менен эле, же болбосо телефондон болсо көбүрөөк басып турсаңыздар, скопирован болуп калат. Алып барып туруп WhatsApp'тан классыңызга таратып коесуз. Тараттыңыз, чакырып алдыңыз окуучуларыңызды же семинардын катышуучуларын. Андан кийин бүттү. Эми мындай баракчаңыз ачылды. Азыр менде башка катышуучулар жок болгон үчүн азыр мен өзүм эле көрүнүп жатам. Азырынча мен сүрөтүмдү өчүрүп коем. Мынакей сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Мынакей бул сиздин экран. Азыркындай субтитрди кое берип койгон үчүн алдында мынакей жазылып көргөзүлөт. Меники азыр немисче болгон үчүн түшүнбөй, ар кандай түшүнүксүз сөздөрдү англисче жазып атат. Эми сол жакта бурчта бул жерде детальдары, сүйлөшүүнүн детальдары. Азыркы эле информация. Бул информацияда кайра эле копия кылып чакырып алганга бүттү. Кереги жок башканын. Андан кийин кайра эле үнүңөрдү өчүрүп күйгүзгөнүңөр. Андан кийин өзүңөрдүн видеону өчүрүп күйгүзүп алгандарыңар. Эми бул жакта презентация. Сабак учурунда презентация көргөзүп бөлүшүү. Бул жерден мен экранды бөлүшкүм келип жатат. Мынакей болгон экран менен бөлүшөм. Бул жерде менде азыр 2 экран бар. Кайсынысы менен бөлүшөм деп турат. Анан мен мунусун эле белгилеп аламын. Бул жак менен эле бөлүшөм. Мынакей
Эми мынакей эң алдында мен мурда даярдап алган файлдарым турат. Файлдарды ачып көргөзө баштайм. Бул жакта Word'тон даярдалган тексттерим. Ушул жерден эле чоңойтуп, кичирейтип, азайтып, канча сөз окудук санап, мынакей алдында сандарды көргөзүп берип жатат. Жылдырып, которуп, ушул жерге эле текстти дагы жанына эле котормолорун жазып алсак болот, мындай кылып, же болбосо жылдырып, чийилип жасап, андан сырткары фигураларды кошуп, ушул Word ачып алып эле ушул жерден эле иштей берип көргөзө берсек болот экен. Эми муну андан кийинки мынакей, эгерде презентация даярдалган болсоңуздар, презентацияңыз менен дагы бөлүшүп, ушул жерден эле көргөзө бересиз. Презентацияны коюп бердик. Мынакей ар бирин иштетип, кнопканы баскан боюнча иштеп көргөзө бересиздер. Түшүндүрүп кете бересиз. Мынакей презентацияны дагы көргөзүп алдым. Андан сырткары дагы ар кайсы файлдарда PDF-те даярдалган менин дагы көнүгүүлөрүм деп коеюн. PDF-те кээде дагы бир рабочая тетрадь деген дагы версиялары болот китептердин, электрондук китептердин. Ал жерде кадимкидей бул жактан буларды жазып, могу сөздөрдү алмаштырып, кадимкидей клавиатура менен жазган болот. Мен азыр бул жерден башка форматын ачып алдым. Бул жерден деле кадимкидей эле чийип, мынакей бул жерден ручканы көргөзүп, балдар менен чогуу айткын, бирди кайсы менен бириктирейин, экини кайсы менен, бул жерге эмне жазайын, жаз деп түшүндүрүп бөлүшсөк болот экен. Болду. Презентацияларды бөлүшүү мынакей ушундай болуп өттү. Презентацияларымды көргөзүп чыктым. Мынакей презентацияны кайра өзүнө басып туруп, презентацияны токтотуп атамын. Эми презентациядан кийин жанына 3 чекит турат, кичинекей 3 чекитченин жанына баратам. 3 чекитти баскандан кийин карасаңыздар, бул жака доска чыкты. Доскадан кийин мындай бөлүкчөлөр турат. Сүрөттөрүңүз, сиздердин катышуучулардын сүрөттөрү кандай болуп көрүнсүн деп. Бул жакта автоматтык түрдө сизге муну көргөзөт. Себеби сүйлөп жаткан киши бөлүнүп көрсөтүлүп турат бул жакта. Алгандар артында. Эгерде бул жерде мынакей көп бөлөктөн турган жерди басып койсоңуздар, бир экранда канча адам, канча катышуучу көрүнүп туруш керек экен, ошого жараша жерден дагы настройка кылып алат экенсиз. Мынакей аз киши көрүнсүн, көп киши көрүнсүн депчи. Же болбосо сүйлөп жаткан эле киши алдыга чыгып көрүнүп турат. Же болбосо сиз сүйлөп жатсаңыз, калгандары капталынан чыгып көрүнүп турат. Ошентип да көргөзүп алсаңыз болот экен. Мынакей настройка алып алдык. Азыр менде катышуучулар жок болгондуктан бул жакта азыр көрүнбөй эле. Эми кайрадан кеттик. Бул кайра 3 чекитке келдик дагы. Мынакей сүрөттөрдү белгилеп алдык. Бул жерден экранды толук көргөз. Мынакей толук бойдон көрсөтүлүп жатат. Эгерде презентация кылып атсаңыздар, сүйлөп жатканда бул жерде кошумча бөлүкчөлөрдү көргөзгүңүз келбесе, ушундай түрдө көрсөтүп берсеңиз болот. Эми доска мүмкүнчүлүгүн карап чыгалык. Мынакей доска менен бөлүшөм. Бул мынакей доска ачылып атат. Ортого коем. Чоңойтуп аламын. Кеңейтип алдым. Бул биздин доскабыз. Whiteboard деп аталат. Мынакей бул жерден бул досканын атын өзгөртүп алсам болот экен. Мынакей ат коюп аламын. Же болбосо азыр сабакты өтө берсеңиздер, атты акырында деле коюп алсаңыздар болот, өзгөртүп аласыз. Же болбосо теманы коюп аласыз. Бүгүн бул датаны өзү уже көргөзүп берип атат. Мынакей 26 октябрь, анын сабактын темасы. Сабактын темасы кыргыз тилинде
атооч деп коелу. Мынакей атооочторду белгилеп темабызды коюп алдык. Темабыз болду. Эми доскабыздын көлөмү. Доскабыздын көлөмү мынакей бул жерде лупада кичинекей плюс деген белги турат. Ушул жерден чоңойтуп кичирейтип алабыз. Кичинекей доска 50% доска, ага 100% доска керек. Мынакей экран баардыгында көрүнүп турат. Эми бул досканын түрлөрү бар. Биринчи бул ак таза доска болду. Андан кийин көп чекиттен турган. Бул жерде кандай мүмкүнчүлүк бар? Эгерде бул жерден карандашты, ручканы белгилеп алган болсок, бул жерден биринчи чекит менен мынча чекиттерди санап чык, канча чекиттен турат, бириктир, сыз, жаз деп мынакей бул жактан бул жака фигураларды туура, асимметрия, симметрия болуп, мынакей. Же болбосо кичинекей фигураны баштап коесуз дагы улант. Бул эмне болушу мүмкүн? Же дагы ушундай болуп, ушул жерден эле көргөнсүз балдардын кунт коюусун өнүктүрүш үчүн дагы ар кандай тапшырмаларды биринчи сабак башталардын алдында балдарды биринчи өзүңүзгө аларга бир аз дем берип аласыз. Ушундай ар кандай фигураларды көргөзүп, көзүң менен ээрчи, туура, бул жака жыл десеңиз, алардын сабакка кунт коюусу жакшы болуп улантып кетишет экен. Мынакей эгерде бир жери ката болуп калган болсо, алдындагы мынакей кадимкидей эле өчүргүчтү алып алып, өчүрүп чыгабыз. Мынакей эгерде мындай фигуралар мынакей болду. Эми аркасындагы фонду кайра эле өзгөрткөнгө бизге жазуу тептеринде жазуу сызыкчалары керек. Аны коюп алсак болот. Математика болсо чакмак тептер коюп алсак болот экен. Же болбосо боз өң менен мындай чакмактарды же болбосо такыр эле көк кылып өзгөртүп алсак болот экен. Же болбосо кара да кылып алсак болот экен. Караны кылбай эле коелук. Мен азырынча актай кылып таштай турайын. Мынакей өчүргүч менен кайра кереги жок нерселерди тазалап өчүрүп саламын. Биринчи бул кала берсин. Эми бул жакта запись деп турат. Кичинекей запискаларды жасап алсам болот экен. Саламдашуу деп коеюн. Салам деп жазсам, сохранить. Мынакей кичинекей мындай баракчаларды жасап алып, мынакей ар кандай сөздөрдү, ар кандай өңдөрдү мынакей карточкаларды жасап алып, ар бир кыймылдатып, ар жылдыр, бери жылдыр экөөнүн кайсынысы туура келет деп, ушундай кичинекей карточкалар жасап алсак болот экен. Кел бул этиш деп коелу, этишти тап. Дагы ар кандай бул карточкалар жылдырып бири-бири менен ойносо болот экен. Бул жакта дагы кичинекей мынакей муну дагы өзгөртсөңүздөр болот. Биринин аркасынан бирин чыкканын дагы өзгөртсөңүздөр болот экен. Сандарын өзгөрт дейт, же болбосо копия жасап аласың же өчүрүп сал. Мынакей бул жерден кайра тексттерин өзгөртүп алсаңыздар болот. Мынакей бул жерден кичинекей карточкалар жасап алдыңыздар. Эми кийинкибиз карточкадан кийин бул жака сүрөт кошуп алабыз. Сүрөттү кантип кошуп алам? Сүрөттү мен бул жактан уже жасап койгон болчумун. Мынакей муну копия кылып алам. Копия кылдым. Кайра өчүрүп коем. Бул жерге коюп алам. Так. Коюлбай калды. Эмнеге коюлбай жатат? Макул, коюлбаса, эгерде мен муну кичирейтемин. Мынакей экрандын баарын тең кичирейтип алам. Мынакей азыр мен доскамды кичирейтип атат. Мынакей доскам бул жакта болсо, мынакей доскамды алдыда, мынакей могул жерде сүрөт мынакей менде
экранда даяр турат. Мынакей ошол жерге койдум да оң мышка менен кармаган боюнча акырын көчүрүп келатамын. Көчүрүп келдим да коюп койдум доскама. Доскамды чоңойтуп алам. Мынакей мен каалаган сүрөттү алып келип бул жерге коюп алдым. Балдар менен чогуу муну талкуулап иштей баштайбыз. Же мага керек болгон текстке байланыштуу сөздөр менен иштей баштайм. Мынакей сабакты түшүндүрүп коюп алсам болот экен. Же болбосо кайра муну кичирейтемин. Бул жакта азыр менде Google'ды ачып аламын. Азыр кичине да кайра жылдырып коеюн. Менде Google'ды көргөзбөй атат. Мынакей Google'ды бул жака жылдырып алайын дагы. Мынакей доскам. Доскамды кичине чоңойтом. Мынакей чоңойтуп алдым. Мынакей Google Chrome'ду ачам. Кичирээк кылып. Анан бул жака кичинекей бир сүрөтчөлөрдү издейм. Фотография деп айтсам болот. Же болбосо так, картинадан собака деп коеюн. Деп мага керек болсо мынакей собака деп бассам. Мынакей сүрөттөрүн бир каалаган сүрөтчөнү аламын дагы. Бул жака коюп алайын десем. Мынакей мынтип эле коюп коем. Көчүрүп алдым. Болду. Коюп койдум ушул жерден. Эми балдар менен эле чогуу эле иштеп атып эле мынакей презентация кылып көргөзүп атам. Акырын жылдырып берип атам. Сүрөттү коюп алдым. Сүрөттү коюп алгандан кийин эми бул жерге ар кандай тексттер керек болсо, тексттерди жаза баштайм. Мынакей бул жака кайра күчүк кичинекей карточкалар жасап, же ар кандай презентацияларды ушул жерден эле жасап, ушул жерден эле көргөзүп иштей баштасак болот экен. Эми же болбосо эңкисинде мынакей анан жасап алгандан кийин бул жерден указкамды алып келдим. Указка менен ээрчип көргөзүп атам. Муну эмне жазылып турат? Кайрадан өчүп калат. Акырын мындай указка. Мынакей жакшы мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Google'ды кайра өчүрдүм. Эми доскабызды кайра кайталап алып келдим. Мынакей доска мүмкүнчүлүктөрү бул. Анан бул жерде мынакей ручканын түрлөрү, өңдөрү өзгөртүп алып, же болбосо мен бул фигураларды койбой калдык. Мынакей бул жерде фигуралар дагы бар. Кичинекей жанындагы стрелканы басып койсоңуздар тегерекче. Андан кийин төрт бурчтукту коюп аласыздар. Жанына бул жака стрелка. Дагы бир жолу стрелка коюп алам. Буларды мен өңүн өзгөртүп алсам болот, же болбосо булар менен көргөзүп кичине багытын дагы мындай кылып өзгөртүп алсам болот экен. Четине коюп туруп. Эми бул жерден кайра кистени алам дагы, моеки менен өңүн дагы өзгөртүп, ушул жерден эле боюп өзгөртүп койсом болот экен. Жакшы коюлбай калды. Мынакей өңдөрдү тандап алсак болот экен. Болду. Сабагыбызды өттүк, досканы колдондук, сүрөттөрдү койдук, текст койдук, жаздык. Тексттерде мынакей текст жазгыңыздар келсе, именно ушул эки формуланын ичине деле бул жерде тексттерди жазсаңыздар болот экен. Мынакей текст жазарда, тексттин өзүн алып барсаңыздар, Word'догудай болуп эле стили, түрлөрү, кандай жазуу менен жазылыш керек, тамганын өңдөрү, мынакей кайсындай өң менен жазасыздар, мынакей өзгөртүп берип атат. Же болбосо мынакей ортосуна кыл, четке кыл дегендер бар. Ошондой кылып эле мынакей жылдырып алсак болот экен.
мынакей болду. Көп мүмкүнчүлүктөрүбүздүн бири. Эми бул жерде доскабыз толуп калды делик. Өчүрүүңүз келбей эле мынакей экинчи барагын ачасыздар. Экинчи барагын деле ошондой кылып толтуруп, жазып, карточкаларды жасап, ар кандай. Андан кийин баарын тең бириктирип, бир эле файл менен сактап, PDF кылып сактайсызбы же сүрөт катары сактайсызбы? PDF кылып көрөлү. Мынакей мен презентациямды PDF ататоч деп аталат. Сактап коеюн деп атамын. Ачып алсам, мынакей моундай болуп көрүнүп калды PDF. Ушуну даяр болгон доскаңызга көрсөткөндө балдарга таратып, анан алар үйдөн дагы бир жолу кайталайт. Же болбосо кайтарым байланышка катышпай калган балдар үчүн ушул файлды класс румда жүктөп коесуз. Же болбосо WhatsApp аркылуу каалаган өзүңүз билген жерде тарата аласыз. Бул дагы мынакей, бул жерден сохранить кылып, сактап алышат балдар ачылгандан кийин. Эми бул жерден презентация буларды өчүрдүк. Мынакей досканы өчүрдүк. Эми кайра баштапкы негизги баракчабызга келдик. Сабак бүттү. Бул жерден эле басып коесуз. Бул жерде менден сурап жатат, бул жерден сапаты жөнүндө мага баа бер деп. Мага жакты. Муну бересиз, бербейсиз өзүңүздөр да. Же болбосо кайра чыгып кеткенден кийин мен кайра кирейин десеңиздер, кайра же болбосо бүттү. Кайра баштапкы калыбына келип калдыңыздар. Ошо менен Google Meet маалыматымды аяктаймын. Биз менен болуңуздар, комментарий жазыңыздар, суроолорду бериңиздер. Ден соолукта болуңуздар, сак саламатта туруңуздар.